Салам достор, кандайсыздар? Биздин сүйүктүү угармандарыбыз баарыңыздар менен амандашып, саламдашып, бир сыйра учурашып алып, жаздын эң сонун күндөрүн андан ары улантып, дагы жагымдуу подкастты тартуулайбыз. Андыктан алыстабаңыздар. Атым Аку. Ошол саат башталганда эле айтайынчы дароо эле. Эгерде сизде суроолор бар болсо, кандайдыр бир сунуштар бар болсо, анда ылдый жакка комментарий кылып жазсаңыз болот. Же болбосо +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна өзүңүздүн билдириңиздү калтырыңыз. Жана албетте достор, бизде дагы Алкитап Чекит медиа сайты бар. Ал жакка дагы кирип катталып, өзүңүздүн дүйнө таанымыңызды кеңейтип, кызыктуу маалыматтарды укканды, көргөндү, окуганды унутпаңыздар. Анда эмесе, чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты башталды. 10 гана мүнөт убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн таңкы сонун сааттарыңызды жагымдуу кылып өткөрүп алыңыз. Баягы айтып калган сөз бар эмеспи? Таңды кандай тоссоң, күнүң ошондой уланат депчи. Анысы кандай? Таңды жагымдуу маалыматтар менен, жан дүйнөбүздү байытуу менен, жакындарыбызга жылуу сөз айтуу менен баштасак, сөзсүз түрдө бүгүнкү күнүбүз дагы ошого жараша уланат. Жана бүгүн биз сиздер менен кыйкырбай тарбиялоонун ыкмалары жөнүндө бөлүшөлү деп турабыз. Негизи кыйкырбай тарбиялоого мүмкүнбү? Кантип тарбияласа болот? Албетте бул бала жөнүндө сөз болуп атат, Кээде керек болсо жубайлар деле бири-бирин тарбиялагысы келет. Жубайлар деле бири-бирин деп туруп анан өзүм тарбиялап алам дейт да. Бирок албетте чоң адамдарды тарбиялоо бул кыйын, тарбиялоого мүмкүн дагы эмес. Бирок балдарды башынан тарбияласак болот экен. Баланы азыркы учурда күч колдонуп жазалоо ыкмасы ата-энеге жардам бербейт. Сиздин кыйкырыктан кийин ыйлап жаткан баланын тып басылып калышы маселенин чечилгени эмес чындыгында. Мында баланын өнүгүүсүнө зыян деп айтып коюшат балдардын психологу. Анда келиңиздер, кантип баланы кыйкырбай, бирок ошол учурда эле тарбиялана тургандай кылса болот. Биринчи эле кезекте бул энергияңызды көйгөйдү чечүүгө буруңуз дешет. Мисалы, бала тарбиялоодо эмоционалдуулуктун пайдасына караганда зыяны көп болот эмеспи? Кыйкырасың, өкүрөсүң, сен билесиңби өткөндө? Ай, сенби деген сыяктуу ашыкча сөздөрдү айтып алабыз. Бул албетте балага зыянын тийгизет. Биз ачуубуз менен айтып алабыз, баланын жүрөгүндө кала берет. Керек болсо чоңдор деле, жубайлар деле урушуп атканда психологдордун кеңеши боюнча эмоцияга алдырбагыла, андан көрө ачууңду тыйып, анан сүйлөшкүлө, болбосо урушуп кетесиңер дейт эмеспи? Балага андан бетпедер. Эмнеге минттиң эшик, келесио деген сыяктуу жаман сөздөрдүн баары ооздон чыгып кетет да. Анын ордуна мунун баарын кантип ордуна келтиребиз? Кантип кайра жасап тургузсак болот? Деген сыяктуу суроо берсеңиз, бул натыйжалуу. Мындай суроолор менен сиз энергияны туура багытка буруп, эмоционалдык жарылууга эмес, көйгөйдү чечүүгө аракет кылган болосуз. Караңызчы, демек, эң эле биринчи ыкма бул эмне минттиң эмес, эми муну кантип ордуна келтирсек, кандай кылып кайра жасап койсок болот? Кантип кайра оңдойбуз? Төгүп алса, эми анда экөөлөп жыйнайлы, кантип жыйнайбыз? Деген сыяктуу сөздөрдү берип, бул жакшы натыйжага алып келет дейт. Кийинки кезекте эрежелерди өзүңүз дагы бузбаңыз. Мисалы, балага эмоционалдык жактан байлануу анын баардык нерсени жасашына уруксат берүү дегенди билдирбейт да. Тескерисинче, бул балдарга деген чын сүйүү, ага уруксат берилген нерселердин чегин үйрөтүп, жашоосун тартипке келтирүү болуп саналат. Ар бир үй бүлөдө достор, өзүнө тиешелүү эрежелер бар да. Ар бир үй бүлөдө баланы чоң турмушта күтүп жаткан жашоо эрежелерин, мыйзамдарды бат өздөштүрүүгө үйрөтөт ошол үйдөгү эреже. Үйдөгү эрежени бир гана жалгыз балаңыз эмес, өзүңүз да сакташыңыз керек. Эгерде бала ата-энесинин бөлмөсүнө эшикти тыкылдатып уруксат сурап кирсе, ата-эне дагы баласынын бөлмөсүнө эшигин тыкылдатып анан кириш керек. Мисалы, кечки тамактан кийин таттуу жебейбиз деген үйдө тартип бар болсо, анда кичинекей баланын көзүнчө өзүңүз дагы эч качан кечки тамактан кийин таттуу жебеңиз. Өзгөчөчү азыр уюлдук телефондор бир көйгөй да. Ай балам, тамак ичип атканда телефонду караба деп атат өткөндө ата, бирок өзү телефон карап отурат да. Анан ата, сиз деле карап атпайсызбы деген уялып кетип анан анда деп берип коюп атат да. Анысы кандай? Эгерде сиздин үйдө тамактанып аткан учурда уюлдук телефон дасторкондо турбаш керек деген тартип бар болсо, анда бул тартипти колдонуңуз. Же болбосо, калпайтпа балам, калпайтпа дейбиз. Бирок бирөөгө келгенде, бир нерсе сураганда жок деп койчу, минтип койчу деп калпайтканга өзүбүз үйрөтөбүз да. Караңызчы, чындыгында бала бизди көрүп тарбияланат го. Бул дагы абдан жакшы ыкма экен. Сизде болду беле ушундай учур?
өзүңүз мыйзамды бузуп алган учур, үйдөгү тартипти бузуп алган учур анан бетиңиз бир аз кызарып кап мейли эми эмкисинде деген учуруңуз болду беле? Же андай учур болбойбу? Бөлүшүп жазып кетсеңиз болот ылдый жакка комментарийге. Бул биз үчүн абдан кымбат. Дагы бир ыкма менен бөлүшсөк, бул ачууңуз келгенин сөз менен билдириңиз, эмоция эмес. Жумуштан чарчап келип, үйдө балаңыз менен ойнодон баш тарттыңыз дейли. Бул үчүн балаңыз таарынып, сизди бир чаап алды. Аны сүйрөп барып бөлмөсүнө камап коюу туура эмес. Эгерде анте берсеңиз, балаңызды ачуулуу кылып аласыз. Кыйкырганын ордуна аны кучактап, балам, эмне үчүн мындай кылдың деп катуураак айтып койсоңуз болот да. Сен мени капа кылдың, сага таарынганым үчүн сени менен ойнобойм эми деңиз. Ачууңуз келгенин сөз менен билдириңиз. Эмоциясы тарай баштаганда апасын же байкесин уруу жакшы эмес экенин айтып түшүндүрүңүз. Бала менен чоң адамдардай сүйлөшүш керек. Түшүнбөсө кайра кайталоодон тажабаңыз. Ачууланып атканда биз кыйкырып, эмоцияга чыгарып, эмоцияны чыгарганга аракет кылабыз дагы жаман сөздөр ашыкча чыгып кетет. Анын ордуна менин ачуум келип жатат. Өзгөчө ошол эсепкетти кайра эле мисалга жубайларды айткым келет да. Эгерде келинчеги таарынып атса, эшикти тарс жаап, ары чыгып, бери чагып, чыныларды тарс коюп анан аябай ушинтет эмеспи? Анан күйөөсү болсо, унчукпаса болду, чынын катуу койсо эмне экен деп жата берет да. Бирок анын ордуна отуруп алып, мен сенин ушундай кылганың үчүн абдан ачууландым. Мага бул жаккан жок. Эмнеге сен андай кылдың? Кел ушуну сүйлөшүп чечели. Мен сага ачуум келип турат. Тим эле эмне кылганга даярмын? Билесиңби деп айтсаңызчы, ал эмес жолдошуңуз да коркот да. Ошондуктан балаңызга ачууңуз келип жатса, аны сөз менен түшүндүрүп айтканга аракет кылыңыз. Жана дагы бир жакшы ыкма бул адистер сунуштаган баланын сезимдери менен эсептешүү экенин. Баланын сезимдери менен эсептешүү эмоционалдык байланыштын бир шарты болуп эсептелет. Сиз коркунуч жок экенин гана эмес, баланы угуп, түшүнүп, кабыл алганыңызды дагы көрсөтүшүңүз керек. Сиз балаңызды өзүн жакшы алып жүргөн убакта гана эмес, баардык учурда жакшы көрөсүз да, туурабы? Ал тентек кылып атса да, ыйлап атса дагы, сизге жакпай турса дагы жүрүм-туруму бар бир сүйөсүз. Ошону бала сезиши керек. Ачууланып жатса, сен ачууланып жатасың, туурабы? Сен өзүңдү жалгыз сезип жатасыңбы? Мен байкап атам, сага кыйын болуп атат деп анын абалын түшүнүп турганыңызды айтыңыз. Ошондо бала аны түшүнгөн адам сиз экениңизди сезип, ичиндеги бугу сыры менен бөлүшө алат. Бул нерсе аларга тынчтанууга, аң сезимди ой жүгүртүүгө жардам берет, достор. Ушундай. Караңызчы, кандай сонун ыкмалар, Бул мындай карасаң жеп-жеңил ыкмалар, бирок жашоодо келгенде өтө оор ыкмалар. Андан көрө кыйкырып коюу, андан көрө бир чаап жиберүү оңой сезилет да. Бирок кичинекей кезинен баланы урматтап, баланын кызыкчылыгын, баланын тандоосун, баланын оюн эсептешип эске ала турган болсокчу, анда мыкты адам тарбиялайсыз, мыкты бала тарбиялайсыз. Мен жашообузда ошол көп эле учурларды кездешип калат да. Ата менен эне, ата эне менен бала дос, ата эне менен бала сырдаш. Алар эч нерсе жашырбайт. Анан жашоосунда башында эмне кыйынчылык болбосун, ал ачык барып сүйлөшө алат да. Мына бул эң сонун тарбия. Эгерде баланы эмоциясын ичке катырып айтпа, кылба, болбойт, эл эмне дейт деп чоңойто турган болсокчу, анда жашоосунда өмүр бою ошо ойдон калат. Эл эмне дейт, кой, мен мындай кылбашым керек деп. Адам мындай учурда өзүн да таппай калышы мүмкүн. Демек ал бактысыз адам болуп калат. Ошондуктан мен кааларым азыркы учурда мотурайган кичинекей периштелерди, кичинекей балдарды тарбиялап жаткан биздин ардактуу, кымбаттуу ата-энелерибиз. Баланы тарбиялоодо жараткан сиздерге акылмандуулук берсин. Кандай ыкма менен тарбиялайсыз? Кантип тарбиялайсыз? Эгерде балдарыңыз чоңоюп, үйлөнүп, жайланып, өздөрү балалуу болуп калса, анда кантип тарбияладыңыз эле? Бул жөнүндө жаза кетсеңиз абдан сонун болмок. Азыркы муунду биз башка XY муун деп, ар ким ар кандай айтып келет, Z мууну деп келишет, айтор. 21-кылым экени талашсыз. Азыркы муундун балдарына кандай тарбия керек? Пикириңизди жазып коюңуз ылдый жакка. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына киргенди унутпаңыз. www.alkitab медиа сайтында сиздерди күтөбүз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.